Бул жылуулук электр борбору Кыргызстандын түштүгүндөгү стратегиялык жайлардын бири. Ишкана Совет доорунан бери шаар калкын жылуулук менен камсыздап келатат. Жыл сайын Ош шаарынын тургундары кыш мезгилинде жылуулук боюнча көйгөйлөрүн айтып даттанган жер да ушул жай. Шаар бийлиги быйыл тургундарда жылуулук боюнча көйгөй болбойт деп убада беришүүдө. Кыш мезгилинде жылуулукту өз убагында берип атабыз. Айрыкча социалдык мекеме уюмдарга, анан калкка. Ар бир былтыркы сезонго кайрылып кетсем, бесперебойный подача обеспечить эткенбиз. Быйыл дагы ошол темпти кармайбыз деген толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Шаарыбыздын калкын мына кыш мезгилинен толук жылуулук менен алып чыкканга толук ишеним бар да. Жылуулук электр борборунун негизги көйгөйлөрүнүн бири бул калктын мекемеге болгон карызы. Өткөн жылдагы калктын карызы 26 миллион сомго жеткен. Ошол эле кезде тургундар жылуулук борбордун тарифтик баасы өтө эле кымбат экенин айтышат. Берилген жылуулуктун тиешелүү деңгээлде жарандарга жетпей жатканы да шаардыктардын нааразылыгын арттырат. Жылуулук мекемесинин маалыматында борбордо ушул күнгө чейин газ жана мазут колдонулат. Эгер от казандарды ысытууну көмүргө алмаштырса, калкка болгон тарифтин баасы да бир топ арзандамак. Эл карызы ушу кээде төлөгүсү келбейт да. Баягы особенно кээ бир үйлөргө квартиранттар киргизип койгон хозяиндери башка жакта. Вот ушул көйгөйлүү маселе да. Жылуулукту алышат, төлөгөнү келгенде кээ биркилер ушу төлөөдөн качат да. Ош шаарынын мекеме ишканалары, мектеп, бала бакчалар кыштын суугуна канчалык даяр? Маселе менен жеринен таанышуу максатында Ош шаардык кеңешинин депутаттары жылуулук борбордун иши менен таанышты. Эл өкүлдөрү жылуулук камсыздоо мекемелери, алардын отканалары алдыдагы кышка даяр экенин билдиришти. Суроолорубузду бердик. Негизги ушул системалар жылда баягы Ошто бир эле нерсе бар. Жылуулук берилгенде эле болот, бирок ошол мезгилде анчейин шаарыбызда үйлөрдүн балдар бакчасы, мектептердеги жетишерлик жылуулук болбогон жөнүндө маселени коюп жатабыз. Бул боюнча убагында сөзсүз биз дагы ошол туруктуу депутаттык комиссия менен, аткаруу бийлиги менен дагы иш алып барабыз, Кудай буйрса. Ош жылуулук электр борбору шаардагы 289 көп кабаттуу үйдү, 30 билим берүү мекемелерин, саламаттык сактоо жайларын жылытат. Учурда аталган мекемеге 17 000 тонна мазут сатылып келинди. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.